Эмгекке жарамсыз жана материалдык каржылоого муктаж ата-энесин бакпай таштап кеткендердин жазасын күчөтүү боюнча мыйзам 17 октябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында каралды. Айтсаңыз, бул мыйзам боюнча ата-энесин таштап кеткен балдар жоопкерчиликке тартылат деген сөз болуп атат да. Ушул боюнча түшүндүрүп бересиздерби? Эл суроо берип атат да. Мисалы мага бир жаран жазып атат. Менин ата-энем, атам ишчү дейт, сабачу дейт, карачу эмес дейт. Эми аягында деген ушинтип энем да сабачу дейт. Аягында өзү мен ушуга алимент төлөп каламбы деп сурап атат да. Балдары чоңоюп атканда, балдары ошо бутка турган чакта дегендей көңүл бурбаган, орой мамиле кылган, урку соккуга ошого дуушар кылган ата-энеге эмнеге балдар жооп бериш керек деген да суроолор болуп атат. Бүгүнкү күндө заман да өзгөрүлүп атпайбы? Ар кандай окуялар болуп атат да. Балдарын зордуктаган да ата-энелер болуп калып атат. Анан ата-энесин карабай койсо кийин деген ошол эле зордуктаган ата-энесине мен алимент төлөймүн деген да суроолор болуп калат да. Ата-энеси багылбай же аларга алимент төлөнбөй калса, атайын органдар же ата-энеси өзү сотко кайрыла алары айтылган. Андан тышкары ата-энелик милдеттен баш тарткан жана бул укуктан ажыратылгандардын балдары алимент төлөөдөн бошотулат. Алиментти алууга татыктуу эмеспи, сиз туура айтып кеттиңиз. Эгерде ата-энелер ар кандай болот, татыктуу болбосо, судимость бар болсо, андай учурларда каралбаш керек алимент. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин орун басары Кыял Жанузакованын маалыматында, учурда Кыргызстанда балдарынын багуусунан калган 3655 карыя бар. Булар учурда социалдык кызматкерлердин кароосунда.